Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев менен санариптик өнүктүрүү жана инновациялык технологиялар министри Азамат Жамангуловдун жумушчу жолугушуусу болуп өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар соттор үчүн жаңы санариптик чечимдерди иштеп чыгуу гана эмес, алардын күнүмдүк пайдаланылышы, техникалык коштоо жана башкаруудагы абдан маанилүү экендигин белгилешти. Бул өз кезегинде сот отурумдарынын үзгүлтүксүз өтүшүнө, судьялар менен аппараттардын натыйжалуу иштөөсүнө жана жарандардын соттук маалыматка өз убагында жетүүсүнө түздөн түз таасир этет. Жогорку сот мамлекеттик саясаттын алкагында санариптик трансформацияны жүзөгө ашыруу боюнча мындан аркы кызматташууга даяр экендигин билдирип, борборлоштурулган санариптештирүү багытында илгерилөө менен катар соттордун туруктуу ишин камсыздоого мүмкүндүк берген тең салмактуу мамиленин зарылдыгын белгиледи. Өз кезегинде санариптик өнүктүрүү жана инновациялык технологиялар министри Азамат Жамангулов сот системасы менен тыгыз кызматташууга даярдыгын тастыктап, биргелишкен аракеттер сот адилеттигинин муктаждыктарына жана милдеттерине жооп бере турган туруктуу санариптик чечимдерди ишке ашырууга өбөлгө түзөрүнө ишенимин билдирди.